Энергетика министринин орун басары жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын коммерциялык директору кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлады. Атайын кызмат тарабынан энергетика министрлигинин анын карамагындагы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Ысык көл кемечилиги жана Балыкчы шаарындагы жүктө түшүрүүчү пункту филиалдарынын кызмат адамдарына карата Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборуна багытталган бир нече миллиондук көмүрлөрдү уурдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш иши тергелүүдө. Кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында тергөө тарабынан 2021-2023 жылдар аралыгында Кара Кече кенинен Балыкчы шаарына чейин көмүрдү оор жүк ташуучу унаалар менен, андан кийин Балыкчыдан Бишкектен жылуулук электр борборуна темир жол аркылуу ташуу учурунда көмүр мафиясынын мүчөлөрү тарабынан кеминде 40 миллион сомдон ашык көмүр уурдалганы аныкталды. Натыйжада Бишкектеги жылуулук электр борборунун иши үзгүлтүккө учурап, мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Учурда УКМК тарабынан энергетика тармагындагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда. Ысык көлдөгү пансионаттардын пляждарынын тосмолору алынууда. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгү билдирди. Облустук жетекчилик көзөмөлдөгөн бул иштер президенттин жарлыгын ишке ашыруу, облус тургундарынын көл жээгинде эс алуу укугун камсыз кылуу максатында аткарылууда. Эске салсак, президент Садыр Жапаров өткөн жылы Ысык көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлык чыгарган. Мамлекет башчысы быйыл да ал жарлыкка бир катар өзгөртүүлөрдү киргизип, жаңылап жарыялаган. Киргизилген өзгөртүүлөрдө Ысык көлдүн пляж аймактарына жарандардын эркен кирүүсүнө тоскоол болгон тосмолорду демонтаждоо каралган. Ошондой эле аларды мындан ары курууга тыюу салынат. Борбор Азиядагы жалпы суунун көлөмүнүн дээрлик 40%-нан ашыгы Кыргызстанда жайгашкан. Буга байланыштуу жалпы аймактын келечеги Кыргызстандын суу пайдалануу саясатын туура жүргүзгөндүгүнөн көз каранды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров суу чарба кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктоо учурунда билдирди. Анын маалыматына караганда, Кыргызстанда мөңгүлөрдөгү суунун запасы 650 километр кубту түзүп, ондогон көл, 3000ге жакын дарыя бар. Учурда анын 20% гана иштетилет. Акылбек Жапаров акыркы 2 жылда суу тармагына 2 миллиард сомго чейин каражат бөлүнгөнүн, анын ичинде техникага 1,2 миллиард сомго чейин каралганын айтты. Акыркы убакта белгисиз бирөөлөр акча каражатын алуу максатында өздөрүн жогорку кызматтагы адамдарбыз деп тааныштырган телефондук алдамчылык фактылары кайрадан көбөйдү. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ал билдиргендей, анын ичинде өздөрүн президенттин басма сөз катчысы деп тааныштырган учурлар да катталууда. Алдамчылардын курмандыктары көбүнчө мамлекеттик кызматкерлер. Аларга телефон чалып, өлкөнүн жогорку жетекчилиги катышууда ар кандай иш-чараларга чакырып, же аларга кызматтан көтөрүүнү сунушташат. Бул аркылуу шылуундар торуна түшкөндөрдөн акча өндүрүшөт. Султанбаев буга байланыштуу дагы бир жолу бардык жарандарга, өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге мындай шылуундардын жетегинде жүрбөнү, мындай көрүнүштөр орун алган учурда тез арада укук коргоо органдарына кайрылууну эскертти. Кыргызстанда электр самокатын тебүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты. Бул тууралуу брифингдин жүрүшүндө кененирээк жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев айтып берди. Анын айтымында, акыркы убактарда электр самокатына байланыштуу окуялар көп катталууда. Депутат белгилегендей, буга чейин транспорттун бул түрү болбогондуктан мыйзамда аны кандай колдонуу жазылган эмес. Бирок кырдаал өзгөрдү. Андыктан тиешелүү чараларды көрүүнү талап кылат. Бүгүнкү күндө эл өкүлдөрү электр самокаттын жүрүүсүн жөнгө салууга багытталган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Маматалиев белгилегендей, электр самокатын тебүүгө эч ким тыюу салбайт, аны колдонуу гана жөнгө салынат. Бүгүн Бишкекте 19 жаштагы кызды поезд сүзүп кетти. Бул тууралуу кабар агенттигине 1-май райондук милициясынан кабарлады. Милицияга билдирүү саат 2:30 түшкөн. Аталган факт 1-май райондук милициясына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Кыздын өздүгү такталды. Учурда милиция кызматкерлери окуянын келип чыгуу себептерин аныктоо үчүн бардык зарыл болгон тергөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жүрүү коркунучуна байланыштуу чукул билдирүү таратты. Мекемеден кабарлагандай, 20-22 июнь күндөрү абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы үй тибиндеги бакчаларда 500дөн ашык бала тарбияланууда. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Ушул жылдын 15-июнуна карата 997 арыз түшкөн. Анын ичинен 779у Бишкек шаарынан. Белгилей кетсек, үй тибиндеги бала бакчалар өкмөттүк акселераторлор программасынын Кыргыз Республикасында мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдөгү тоскоолдуктарды кыскартуу жана балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну жогорулатуу долбоорунун алкагында ачылууда. Учурда жеке жактардан жеке
ишкерлер тарабынан көрсөтүлүүчү мектепке чейинки билим берүү кызматтары башталгыч курсуна арыздар кабыл алынууда. Кыргызстанда Курман айт майрамы 28-июнда белгиленет. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады. Мусулмандардын эң чоң майрамдарынын бири Курман айт орозо бүткөндөн кийин 70 күндөн кийин болот. Ай календарына ылайык жыл сайын 10 күн айырма менен белгиленет. Майрамдын аталышы араб тилинен которгондо курмандык чалуу майрамы дегенди билдирет. Бул майрамда мусулмандар кой, уй же, төнү союшуп, дастаркан даярдашып, бири-бирин коноктошот.